Бардык балдарды кайсы жерде жашабасын, ошо жерде жашайбы же башка жерде жашайбы шартына жараша ошол бардык балдарды баткыранга аракет кылабыз. Убактылуу деп ким айткан? Барып Жакшакайлы ачылышын жасап, Россиянын ген консулу келип, ачылышын жатты берип атпайсыздарбы? Чакырып ачышкан жок, жашырып бир айдан кийин. Озун жапсын мына кызыңар, мына ата-энеңер озун жапсын, каалаган мектебине, каалаган локациясына баласын которуп беребиз деген. Токтогон олимпийсттер мыкты окугандарды. Андан соң язовдун местосы керек болот дагы. Сиздерге мына олимпийсттериңизди бөлүп, башка мектеп кылып берели, жеке мектеп класста сиз ошол жака директор болуп өтө бериңиз. Бул жака башка жетекчи кылышыбыз керек деп, ошондон олимп пайда болуп калган. Ал Ломоносовдон бөлүнгөн отпочкованный мындай бөлүк. Кийин анан кийин эми баягындай документтештирип биринчи жеке мектеп болду, кече жакында мамлекеттик мектепке өткөрүштү. Биринчи класс. Ал жерде канча бала окуйт? Ал жерде азыркы учурда 1000ге чейин бала окуса керек. Олимпте. 750 бала окуйт. Сиздерде 3000 Жок, азыркы учурда агай 3000 жок, мурда 3000 окуйт. Азыркы учурда 2000 эле калды. Биз батабыз. Себеби неме башка калимге которгондо көптөгөн ыңгайсыз шарттар негизинде 1000дей окуучу которулуп кеткен. Азыр 2000де, эгерде 2000, 3000 еще да кошумча мектебибиз бар да жанында 4 кабаттуу имарат башталгыч класстарга салынган. Биз батабыз агай. Анан балдарыбызды мынтип чыркыраткан. эмне маселе болду? Эмне масыл Ломоносов ордунда эле калып ошо тарыхый жерге кайтып келиши. Урматтуу агайымдар, эми берип окуңуз. Эми негизинен алып келгенде эми баарыбыз эле Кыргызстандын жараныбыз, туурабы? Биз эми бөлүнүп, алимсең, сен Ломоносовсуң деген эми бул туура эмес. Негизинен алып келген. Берип окуңуз. Эми мен баягы тарыхын айтып берейин кыскача. Бул эми баардыгы эле биздин балдарыбыз. Баардыгыбыз. Мен дагы ошол эгер бияка Ошко келип иштеп калсам, мен дагы баламды ошол эле мектепке же бул мектепке болобу бир мектепке берем да, туурабы? Эми негизинен ошо үйгө жараша же жумушка жараша. Эми антип бөлүнгөн негиз туура эмес. Эми мындай кылалы. Чечимди биз баягы агартуу министрлигине жеткизебиз. Ошол сиздердин көйгөйүңүздү жеткизебиз. Бирок эми ачыгын айтып, мектеп курулуп бүтсүн. Мектеп курулуп бүткөндөн кийин бул Ломоносов деп аты өзү калат. Мектеп өзү эле калат. Ошол эле мурун көчүп кеткен балдар башка жерге баягы авариялык абалга келип калбады беле? Ошол балдардын баары эле кайра келет. Жана ошо бериңиз, токтоп туруңуздар. Жана ошондой эле Ломоносов деген эми бул чоң ученый болгон, чоң ученый. Ошол эле берки Олимп болобу же Ломоносов болобу, ошо баардык балдарды баткыранга аракет кылабыз. Кудай буйрса баардыгы кенен. Ал жерде жыргал. Сиз Олимпти Так, Замирбай канча квадрат курулат Ломоносов? Мынакей мисал катары ушул жерде мынакей Салижан Жигитевди айтып кетели. Салижан Жигитевде бул жерде 14 000 чарчы метр болгон мектеп курулду. 4 кабаттуу. Ломоносов дагы ошондой эле объемдо. Мен билгенден канча? 750 орунду. 750 орунду, но квадраты канча? Квадрат метрин сурап атат. Ошого жетип калат. Где-то 10 000 да? Где-то 10 000 чарчы метр болгон жердин баягы тардыгына байланыштуу 10 000 квадрат метрди баткырып ошол жерге курулуп атат. Чоң 4 кабаттуу заманбап мектеп болот. Эми азыр бул жерден сеники Олимп, сеники неме деген бул туура эмес. Эми мындай кылалы. Бериңиздер. Сиздер туура эмес түшүнүп атасыздар. Сиздер туура эмес. Баардык балдарды бериңиздер. Баардык балдарды кайсы жерде жашабасын, ошо жерде жашайбы же башка жерде жашайбы шартына жараша ошол баардык балдарды баткыранга аракет кылабыз. Сиздердин да балдарыңыздарды, тиги да балдарды. Бирок жок. Олимпке башка мектеп куруп берген да. Эмне үчүн Олимп ошол куруп берген? Жок, бул мындай да. Биздин мектепти талашып атат. Мындай да. Биз Эми жок, мен сиздерге дагы бир жолу айтып атам. Баардык эки мектептин канча баласы келип ошол жерге окуйт десе, эмнеге окуй албайт? Окуйт, жашынакай эле окуйт. Ким кааласа ошо мектепке берет. Психоэмоционалдык абалында эске алыш керек болуп атат. Биздин мугалимдерчи айрыкча подростковый возрастта экен. Мен кызым 8 класска көчтү. Мен кызымдан сурадым, кызым, сени Олимп мектебине котороюн, ошол жерде неме жетекчилик уруксат берди десем, если всем классам переведете еще с преподавателями, no problem дейт. Нурлан Кемелович, аны бая буллингтер бар, өзүңүз көрүп атасыз, азыр психоэмоционалдык абалдары башкача, мурункудай эмес да. Эми бир нерсени айтып коеюнчу, сураныч. Эми бир угуп турсаңыздар,
бизге кимдин баласы болбосун айырмасы жок. Эмне үчүн Бул берүүңүздар. Антип бөлгөн болбойт. Антип бөлгөн болбойт. Баланы тиги биякта окуш керек. Жок, эми мындай да. Эми уксаңыздар берем, ук. Апалымдар бөлүп атса, эже окушуна кайрат ана. Эжекелер. вообще бөлгөн жок. Эжекелер. Ордубузга алып Мисалы, жок, ошол эле нерсе. Эжекелер, мындай кылалы. Берүү. Эми ук койгулачы до конца, пожалуйста. Сураныч сиздерден. Ошол Ломоносов мектебинде жаңы дирекция түзүлөт. Бул жерде агартуу министрлиги бардык жанакы мугалимдерди, бардык дирекцияны же ошону которуп келеби, же тиги директорду которуп келеби, же бул директорду которуп келеби, ал агартуу министрлиги чечет. Аны мен да чечпейм. Биз курулуш иштери менен гана иштейбиз. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты эч кимди эч жакка бөлмөй жок. Бардыгыбыз бир жашашыбыз керекпиз. Угуп коюңуз. Сөздү бурбай туруңуз, Сураныч. Ошол себептен мен сиздерге дагы бир жолу айтып атам. Ломоносов мектеби курулуп бүтсүн. Жанакы куруп аткан объекти курулуп бүтсүн. Эми сентябрда аз калды. Кудай буйрса сентябрда беребиз. Андан кийин жактан которуп келеби же башка директорду коебу, аны биз чечпейбиз. Койсун бир директорду, анан ошого жараша, кимдин шартына жараша ошол мектептерге балдарыңыздарды бериңиздер. Эч кимди бөлүп жарбай. Мындай болбойт. Дагы бир суроо да. Эмне үчүн бардык мектептер бүткөндө ошол мектепке мисалы Вылыксын бүттү, наркы Черешкова бүттү, алар башка жакта окуп турушту. Бүткөндөн кийин ошол состав, ошол мугалимдер, ошол окуучулар бардыгы көчүп барышты. Эмне себептен биздин Ломоносов мектебибиз болуп атат дагы? Аны мен сизге дагы бир жолу Жок. аны агартуу министрлиги Эмне үчүн именно Ломоносовда ошондой болуп атат? Эмне үчүн ошол кызык, кимдин кызыкчылыгы үчүн? Эмне үчүн Алип келип атат? Именно Алип келип атат. Алиптин мектебине барышпай атат. Ломоносов ордунда кала берсин, анан Алимтин балдары. Хорошо, мен сиздердин талабыңыздарды агартуу министрлигине жеткирем. Мына агай сизге атайын эме кылып. Агартуу министрлигине жеткиребиз. Агартуу министрлигине жеткиребиз. Жакшыңарбы балам? Саламатсызбы? Жанар кандай жакшы айнайын. Биз Ломоносов боюнча келип атабыз. Азыр жарымыз 3 бөлүп калды тиги жактачы. Балам, ошону биз Ломоносов бир кылым болуп атат. Мына жылы бир кыл 100 жылдык болот. Биз азыр апа бир сот. Жаңы мектеп Барбы мектеби? Алим бала бакчада окуган. Алар биздин балдар эмеспи, мисалы? агай Эже, сиздер Бардыгы бала бакчада окуган. биздин балдар. Ал жерде 300 орунду бала бакча кылып атабыз. жок биздин Анын ордуна 300 бала. Эмне үчүн Ломоносов? Эже, мындайда? Эжеке. Жок, Жанар Коныч, бир суроо. Азыр Ломоносов каякта окуп атат? Ломоносовду 1 жыл мурун барып, капиталдык ремонттон өткөрүп, заңгыраган мектепке киргизип ачылышын жасап, Ломоносовдун Алимке дайын. бюстун коюп, Россиянын ген консулун чакырып, Ломоносов деп атты берип киргизген. Туурабы? Жок, туура эмес болсо айтың. Туура эмес болсо айтың. Мэриянын 1 жыл мурун, анын Нурдан Кемелжеков жок деле, буйругу чыккан, туурабы? Убактылуу деп айтылган. Убактылуу деп ким айткан? Барып, Жакшылакайла ачылышын жасап, Россиянын ген консулу келип, Жашыруу. ачылышын Ломоносов атты берип атпайсыздарбы? Мени чакырып атышкан. Жашырып бир айдан кийин, бир айдан Ал жака уже батпайт балдарчы. Ал Эмне үчүн Калининге каршы болуп атабыз? Ал таптап өйдө жактан бар. 700 бала эмес эже. 3 автобус Алар өтөр. бир Азыр мындай кылалы. Берук, ай апа, урушпай тургула. Урушпа, ай болду. Жергиликтүү бийликтин Эми угуп койгула. Жанар айнанайын жакшы Угуп койгула, Сураныч, эми угуп койгула. Угуп койгула, эми угуп койгулачы, Сураныч, чечпей туруңуздар. Тиги Алим азыр тиги Төлөйкөнгө кирип атабы ошондо? Алар биздин мектепте Эми берук, эми угуп койгулачы, айланайын, Сураныч, урушпай тургулачы. Просто 1 жылдан бери уже толуп бүттү. Эми угуп койгулачы, эми угуп койгула. Ошол эле жанакы Алимке берилип аткан жанакы Төлөйкө мектеби, аны дагы урматтуу президентибиздин фондунан курулуп берип атат. Туурабы? Мына Кудай буйрса аягынан чыгып калды. Кудай буйрса аягынан чыгып калды. Берүүңүздөр. Экинчиси тиги Ломоносовдагы президентибиздин фондунан курулуп атат. Туурабы? Экөө тең жаңы, экөө тең заманбап. Эми ичине кирсең, үйүбүздөн жакшы да. Кудай буйрса эми жакшы. Эми берүүңүз, угуп койгула до конца. Эми мындай кылалы. Муну мен сиздердин талабыңыздарды мен жакка жеткирейин. Туура, сиздердин айтканыңыздар да, бияктын айткандар да
толук жеткирип ошол жерге барып анан чечим чыгаралы. Кичине күтө туруңуздар. Дагы бир Хорошо? нерсе айтып коелук. Кичине күтө туруңуздар. Мугалимдерибиз келди кече. Мугалимдерибиз дагы чыкты. Мэриянын кызматкерлери вице-мэр Масуда Анарбаева мугалимдер колуңарды ызылдабагыла. Мугалимдер колуңарды көтөргүлө деди. Чыккыла бул жерден деди. Ошентип айтты. Мугалимдер чыгып кеткиле. Чима. Мугалимдерге карата басым болуп атат. Кече барып прокуратурадан, Гаранодон иштеген жерден бери сурап дагы бардык жерден барып мугалимдер иштен кеткиле деди. Директордун иштен кете бериңиз, ордуңузду бошотуп коюңуз, биз өзүбүздүн адамыбызды алып келебиз деген сөздөр болуптур. Эмне үчүн мугалимдер өзүбүздүн окуучуларыбыз менен биз өзүбүздүн локациябызга кайтып барып окуйлук десе, антип давка кылып атышат, давление кылып атышат. Мисалы үчүн бул жердеги кээ бир родительдерге деле жумуштан чалып давление кылат. Бир жыл мурда тоже давление болгон, биз ушинтип чыкканда мэрия тарабынан чалдырып, оозун жапсын мына кызыңар, мына ата-энеңер оозун жапсын, каалаган мектебине, каалаган локациясына баласын которуп беребиз деген. Эмне үчүн андай болот? Эмне үчүн жеке мугалимдерибизге сиз жок болчусуз агай? Эмне үчүн кечеги күнү эмне үчүн барып ошентип айтат? Вице-мэр чоң эле биздин аксакал эжекебизди сиз отуруңуз мына жерге, сүйлөбөңүз деп атат. Чыгып кетиңиз деди. Сиз отуруңуз деп атат. Эмне үчүн андай кылат? Антип булардын мугалимдерге давление кылганына чыгарбагыла, камайбыз. Антебиз, мынтебиз ишиңен алабыз дегенге кандай акысы бар? Алар дагы мугалимдер дагы мисалы үчүн мектепте эгерде жакшы мугалим болбосо, ал мектептин кереги жок. Калинина мектепке мугалимдерге дагы тескери. Мынагул жерден мисалы үчүн ушул Юго-Востоктон бир маршрутка барат, единственный 1 саатта шаардын баардыгын айланып араң жетет ал жерге, эгер маршрутка барса. А бизге булар айтып атат, биз транспортты камсыздап бердик дейт. 3 автобус. Балдар кышында көчөдө калышты. Жамгырда суу болуп калышты. Подъем менен чыгышат Калининге. Калинин бизге жакын болсо биз мынтип ызы чыгылбайт элек. Подъем менен чыгат. Мындай ысыктайчы, элестетсеңиз баштарына портфелдерин коюп алып кетип атышат. Агай айтып атат, азыр биз капиталдык ремонттон өткөрдүк деп. Туура өткөрдү, бирок мектеп Байрюр эски мектеп, класстары кичинекей. Ичинен жамгырда суулар агып кеткен, ар жерлери көчүп кеткен баягы мектептин уже эле. Эмне үчүн биздин балдар ушул жаркыраган мектепке келип окуса болбойт? Эми мындай урматтуу агайым туугандар, эми угуп коюңуздар. Сураныч. Эми азыр бул жерде урушуп талашкан кажети жок. Эми угуп коюлат сураныч угуп коюңуз. Эми сөздү баягы кеспей туруңуздар, сураныч угуп коюңуздар. Эми урушуп талашкандын кажети жок. Мен сиздердин талабыңыздарды дагы Агартуу министрлигине жеткирем, жетекчиликке да жеткирейин. Ошо жерден анан чечим чыгарсын. Ар бир ата эне бала үчүн чокуп атышат. Туура эже. Көп болсо ошо биз Yok, bir yıl murun ben de benim gece dokumentleri gece götürdüm da gece. Кандай буйрук айтат? Yok. Bir yıl murun kotoru boyunca buyruk çıkıp duruyor gece ben. Gece karap çıktım. Maga videoların görsetişti. Gece barıp açılışын жасашыптыр. Россиянын ген консулу жүрөбү, ким жүрөт? Бир бюстун коюшуптур. Мага видеолор көрсөтүп беришти кече бүт. Уатам эже. Түшүндүм, мен деле түшүнөбүзсүздөр эже. Азыр эми Олимпти талашып атат, Олимп келебиз деп атат. Нурдан бара берсин азыр. Нурдан келебиз. Артынан барам мен. Бара берсин, артынан жетем, барып объект көрө берсин. Вывесканы уже илип коюп турган. Эмне үчүн алар аяка барбайт? Место талашып атышат. Ошол аны деле сиздер чечим чыгаргансыздар, туурабы? Алардын чечими жок. Эже. Жанар Коночич мындай болуп атат да. Сиздин жаныңызда сиздин жаныңызда кол алдыңызда иштеген үчүн, алар сизге жакын болгон үчүн, алар сизге башка тарабын көрсөтөт. 1 жыл мурда бул баштагы мэр Жеңишбек Шермаматовичке дагы будумукка салып, оюн будумукка салып, биякта Ломоносовго мындай сон шарттар түзүп беребиз, бул жака көчө бериш керек, аз эле километраж деп будумукка салып, Жеңишбек Шермаматовичтин сөздөрү бар, баягыда сүйлөшкөндөй, баягыда сүйлөштүк го ошондой деп. Ошонун өзүндө агай булар уюштурулган нерсе. Биздин балдарыбызды мындай айтканда жөн эле укуктарын тебелемек турсун, тебелеп тепсеп бүтүштү. Биз балдарыбыз несовершеннолетний болгон үчүн гана келип атабыз. Жок, балдарыңызды мурдагы эмеге алып келип окусаңыз эмне болот азыр? Ломоносов Мурдагы имаратына. Жок,
ким кааласа ал жакта окуп, ким кааласа бери окуса эмне болот? Мисалы. Сегизинчи класс, 9 класс, 10-чы, 11-чи класстын балдардын ой пикирлери башкача болот экен, агай. Алар бири-бири менен сиңишип кетпейт. Сен олимпиец, сен Ломоносов деп. Эже урушкулу. Сиз айтсаңыз урушпайт да. Урушпагыла. Балдарым ынтымактуу болгула деп сиз айтсаңыз эме болот Эки да. мектепте ошол жерде келип койгулагын. Болбойт экен. Мына ыстычка чыгып. Чогуу аракет кылалы мына. Сиз мына эжеке болуп барып окуучуларды ынтымакташтырып, мугалимдерди ынтымакташтырып, жакшына кылып. Bir gün барас, 2 gün барас, Ошол жер эми мынакей бир кылым болуп аткан Даже мектепте енді өзүнө эле Ломоносов боюнча. Эже Ломоносов деп мектеп болуп атат. Мен кече айттым. Азыркы мурдагы Ломоносовго баскетбольный, футбольный полелерди кургула, дагы акча берели дедим. Кече акча бөлүп бердик уже. Спорт залдарды баштайт. Шарттарын жакшыртып берели андан көрө. балдар ошондой шарттар. Жо, алар бер актылды, бер актылды. Прессион өткөрүп койду. Жо, шарттарын Азыр мына Эже, ал 270 орындык тиздеген мектеп. Өтө эле татык. 1200 кантип баткырабыз аны? 500 миң кылабызбы төлөйгөндө? Жок, жанагы 500 миң кылабыз. Эми шаардын мэри катары сиз өзүңүз кала башы катары өзүңүздүн акыркы жообуңузду айтып койсоңуз, биз дагы өзүбүз дагы кетели ушунча эл турат, өзүңүздүн акыркы жообуңуз. Буга чейин деле уккансызбы, эмне болгон, ошол боюнча айтсаңыз. Укканбыз, кече мен териштирдим. Бул 1 жыл мурун кабыл алынган буйрук чыккан мектепти которуу боюнча. Ал жакта мектептин капиталдык ремонтун өткөрүп, кече мен бүт видеолорун карап чыктым. Ачылышы болуптур. Орусиянын ген консулу келиптир, бюстторун отушуптур. Мына бул жака көчтүк, Ломоносовдун атын бердик деп болгон. Туура 1 жыл мурун. Эми сиздер кандай чечим чыгарасыздар ушунча эл? Эми ошол биз азыр ошол биз эми кайрадан будуңчан кылганыбыз болбойт эми. Ошол мурдагы чечим боюнча калышып кетти. Мурда чечим кандай болсо ошол боюнча кылат.